эгерде азыр биз Орусиядан алыстап алсак, эртеңки күнү азыр Украинада болуп аткан нерсе бизге да келет. Агрессивдүү Орусиянын политикасын бүгүнкү күндө биз азыр Орто Азияда ушул Тажикстан аркылуу көрүп атабыз да. Президентибиз кечээ күнү нейтралитет десе, бүгүнкү күнү түндө бизге тажиктер кол салып атат да уже. Менин ой пикирим бул жакта ошол Орусияны жактырып жүргөн, Орусияны мактап жүргөн биздин жарандарга көздөрү ачылсын деп туруп айтып аткан ой пикирим да. Мына биринчи каналдан көргүзбөйт да, жана Харьковдун бомбардировкасы. Харьков жана Хиросима, Нагасаки болуп калды бүгүнкү күндөчү. Жок шаар. Бул агрессия да, бул согуш дейт буну. Военный вторжение дейт буну. Булар болсо военный операция. Кантип эгемендүү мамлекетке каршы сен военный операцияны жүргүзөсүң. Садыр Нуркожоевичтин кечээкү кылган заявлениясы мен туура көрүп атам. Кыргызстан нейтралитетти кармаш керек.